Саламатсыздарбы достор. Бүгүн сиздер менен биз HTML тилинде таблицалар кандай түзүлөтүн үйрөнөбүз достор. Достор, мен убакытты үнөмдөө үчүн сиздерге уже даяр таблица түзүп койдум. Аны браузерден иштетип көрсөк, бизде достор ушундай түрдөгү таблица түзүлдү. Эми бул таблицанын кандай түзүлгөнүн карасак, достор, HTML тилинде таблица түзүлгөндө эң алгач table деген тег ачылат жана жабылат. Table теги ачылып, анчында таблица түзүлгөндөн кийин сөзсүз түрдө table теги жабылат. Бул жерде caption деп турат. Бул caption деген достор table'ыбыздын аты болуп, таблицабыздын аты кандай болушун көрсөтөбүз. Мисалы, бул жерде caption Чыңгыз Айтматов атындагы мектептин окуу класстары боюнча маалымат дедиге. Бул достор таблицада бул жердеги биздин чыгарылган маалыматыбыз, table'ыбыздын башкачасы деп айтсак болот. Андан кийин достор бул жерде тире ачылып турат. Бул тире деген достор table row'дон келип чыккан. Бул достор, бул биздин биринчи сапчабыз. Бул жердеги сапчаны table row менен тире деген тег менен түзүп алабыз. Андан кийин бул жерде th деп турат. Th деген table head'ден келип чыккан. Table head бул жерде класстын аты, андан кийин окуучунун саны, балдардын саны дегени. Бул деген достор биздеги бул ар бир сапчабыздын аталышы. Сапчанын аталышы кандай болот дегенде, ушул th тегинин жардамында түзүп алабыз. Класстын аты, окуучунун саны бул сапчабыздын аталышы, бул table head. Андан кийин сөзсүз түрдө ал table head'ти, сапчалардын аталышын жазып алгандан кийин кайра table row'ду жабабыз. Андан кийинки сапчабыз достор, уже биздеги кийинки маалыматтар түзүлгөн сапчалары. Бул биринчи сапчабыз. Бул деген сапчабыз достор дагы деле table row менен түзүлөт жана td деп ачылат. Td достор table data, уже table'дагы маалыматтар, table data. Table data бизде бул жерде 3 сапча түздүк жана 3 сапчага ар бир сапчага маалыматты жазабыз. Бул биринчи сапчанын маалыматы, экинчи сапчанын маалыматы, үчүнчү, төртүнчү сапчанын маалыматы. Андан кийин сапчанын 4 сапчага тең маалымат жазгандан кийин сөзсүз түрдө table row'ду жабабыз. Ошондой эле түрдө достор, бул жерде бир канча маалыматтар бар. Бул жерде көрүп турганыңыздардай. Бул жерде биринчи сапчабыз класстын аты болду. Ага биринчи ал класстын атына кирүүчү 11-А класс деген table data, экинчи table data, үчүнчү, төртүнчү ар бир сапчага. Андан кийин биринчи бул жерде тиренин ичинде 4 td ачылды. Td table datабыз. Бизде 4 сапча болгон үчүн 4 table data ачылды. Бул жерден карап көрсөңүздөр, биринчи, экинчи ушундой эле уланып кетти. Ушунча table datабыз түзүлдү. Андан кийин достор, бул жерде карап көрсөңүздөр, бул жерде биздин table datабыздын ар биринин бордери бар болуп турат. Бул себеби бул жерде мен border 1 деп койдум. Эми достор, ошол бордерди border collapse деген стиль бар. Ошону collapse кылып койсок, биздин бордерлер биригип калат достор. Бул жерде уже жакшыраак көрүнүп калды, түшүнүктүүрөөк көрүнүп калды. Эми достор, бул жерде биздин стилибиз жок. Table'ыбыз жалаң эле тегтердин жардамы менен түзүлдү. Эми бизге коозураак стилде таблицабызды чыгара турган болсок, бул жерде даяр таблица түзүп алдым. Аны көрөлү. Көрдүңүздөр достор, бизге уже коозураак, көзгө жакшыраак көрүнгөн таблица түзүлдү. Бул таблица кандай түзүлдү достор? Бул жерде достор table border, ар биринин бордери бар. Андан кийин cell padding деген
биздин атрибут бар. Бул cell padding деген атрибутубуз 6 болуп турат. Бул деген достор, бул жерде Чыңгыз Айтматов мектеби деген үстүнөн жана астынан ар бир table элементтеринин астынан жана үстүнөн padding калтырдык. Бардык cell padding дегенде ар бир тарабынан өзүнчө боштукту 6 пиксель аралыгында боштукту калтырдык. Бул жерде достор класстын аты дегенде 11-А класс дегенде эч кандай үстүнөн астынан айланасынан боштук жок болот. Ал эми бул жерде болсо айланасынан боштук 6 пиксель аралыгындагы боштук бар. Бул жерде адабият дегенди көрүп турасыздар. Астынан үстүнөн дагы таблицалардын айланасынан 6 пиксель аралыгында боштук калтырылды. Андан кийин достор cell spacing 0 деп атабыз. Бул деген ушул таблицалардын аралыгында эч кандай бири-биринин ортосунун аралыгында эч кандай боштук жок. Ал эми ушул cell spacingди 10 кылып кое турган болсок, достор, ар бир таблицанын аралыгында 10 пиксель аралыгындагы боштук калтырылды. Көрдүңүздөрбү? Cell spacing бул ар бир таблицанын элементтеринин арасында боштукту калтырат да. Буну 0 кылалы. Ошондой эле достор, биз таблица түзүп атканда таблицанын узундугун берсек болот. Бул жакта таблицанын узундугу достор, класстын аты, окуучунун саны, балдардын саны, кыздардын саны дегенде текст канчалык болсо, бул жерде текст канчалык эле орунду ээлесе, таблицабыздын узундугу ошончолук эле орунда түзүлдү. Ал эми бул жакта биз таблицага узундугун 90% деп бердик. Бул экраныбыздын узундугунан же болбосо ошол элементтин таблица кайсыл элементтин ичинде жайгашкан болсо, ошол элементтин узундугунан 90% алды. Бул жерде караңыздар, 90% биз 80% же 70% кылалы. 70% кылганыбызда таблицабыз биздин экраныбыздан 70% орундукта түзүлдү. Андан кийинки достор, бул жерде table head'ибизде collapse 3 деп турат. Collapse 3 дегенибиз достор, биздин таблицабыздын сапчалары 3 сапча гана болсун деп атабыз. Биз 3 сапча гана болсун деген үчүн бул жерде 3 сапча түзүүгө уруксат алдык да. 3 сапча түзө алабыз. Эгерде биз буну 4 сапча дегенибизде, анда биз 4 сапча түзө алат элек. Ал эми 2 деп койсок достор, 2 дедик, бирок бизде 3 сапча бар. Биздин сапчаны түзгөнүбүздө биз уруксатты 2 гана сапчага алган үчүн бул жерде 2 гана сапча түзүлдү дагы tablдын ичинде. Бул 3-чү сапча ашыкча болуп калды, көрдүңүздөрбү? 3 сапча ашыкча болду дагы table head'ибиз 2 гана сапчага ылайыкталып түзүлгөн болчу. 3-чү сапчабыз уже таблицанын ичине кирбей калды, ашыкча болуп калды. Ошон үчүн биз достор канча сапча боло турган болсо, cospan менен ошончо сапчаны түзүүбүздү берсек болот. Эми достор, align center деп турабыз. Бул жерде биздин table head'ибиз центрде жайгашты. Бул жерде центрде жайгашты. Эгерде align'ды биз right десек, right бөлүгүндө, ал эми left десек, left бөлүгүндө жайгашат. Бул жерде мисалы right деп көрөлү. Align болсо, көрдүңүздөрбү, биздин текстибиз уже right бөлүгүндө жайгашып калды. Center десек, уже центрде жайгашат. Андан кийинки достор, бул жерде table row'до table даталарды алсак, table'да ар бир датанын узундуктарын көрсөтөбүз. Биринчи датабыз мисалы Алмазбеков деген фамилия болсо, Алмазбеков деген фамилия канча орундукту ээлеш керек экендигин көрсөтө алабыз. Аны биринчи сапчабыздын биринчи роунун узундугу 50% болсун дедик. Экинчи, бул жерде биринчи роудун узундугу 50%, уже биринчи table датанын узундугу 50%,
экинчи table data'nын узундугу 35% деп, үчүнчүнкүн 15% кылдык. Ошондо достор бизде биринчи table data'нын узундугу 50% болду да бул жерде узундук. Ал эми экинчи table data'нын узундугу 35, үчүнчүсүкү 15 болду. Таблицабыздан узундугунан 15%теги аралыкты үчүнчү table data'быз алды. Экинчиси таблицанын узундугунан 35%тегин алды. Эми достор, кийинки таблицабызды көрсөтсөм, негизинен достор таблица түзүп атканда таблицалар өзүнө таблица тегтеринен башка дагы HTML тегтерин камтышы мүмкүн экен. Мисалы, table data'нын ичинде p элементи башка таблицага кирбөөчү, бирок HTML тегин башка HTML тегин камтышы мүмкүн экен. Бул жерде p элементи бар. Ошондой эле таблицанын ичинде достор таблица түзө алат экенбиз. Таблица бул жерден ачылып атат. Анын ичинде дагы бир таблица түзүүгө болот. Ошондой эле бул жерден таблицанын ичинен листти колдонсок болот, жана башка HTML элементтерин колдонсок болот экен. Бул жерде көрөлү. Мына карагыла. Стилин бере турган болсок, стилин кооздоп берсек, style деп туруп, table достор, мен бул жерде table'дын стилин берип алдым. Table data'быздын table data, table head'in бордери 1 пиксель жана collapse болсун. Андан кийин аралыктары, paddingдер 5 пиксель болсун дедим да. Эми достор, бул мисалыбызды карасак, көрдүңүздөр, бул жерде ушундай түрдөгү table түзүлдү. Бул деген достор, бул таблица түзүлдү дагы. Таблица өзүнө башка таблицаны да камтышы мүмкүн экен. Ошондой эле башка HTML элементтерин, башка HTML тегтерин камтый алат экен. Достор, ушуну менен биз таблицалар жөнүндө, HTML'де таблицалар кандай түзүлөр жөнүндө маалымат алдык. Жана алар кандай таблицаларда кандай атрибуттар бар экенин үйрөндүк достор. Менен кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.